Qumtor Gold компаниясынын чет элдик жетекчилери жумушчулары Кыргызстандан чыгып кетишти. Бул туурасында Qumtorдун профсоюздук комитетинин жетекчиси Калысбек Рыспаев билдирди. Анын айтымында ишкананын президенти Деон Баденхорст буга чейин эле Кыргызстандан чыгып кетип, азырынча келбей турган болду. Компания жетекчилигинин президент Деон Баденхорст азыр мыйзам кабылданбады бар. Жанагы штраф салынбады компанияга. Андан мурун эле Кыргызстандан чыгып кеткен экен. Жакынкы күндөр ичинде келишүү күтүлгөн, бирок келген жок. Бул ситуациядан кийин. Жана бүгүнкү күндө азыр иностранный работниктер, сырттан келген эксперттер жумуштарыбарды тоодон түшүрүп, түшүрүп, уже көбөйтем дегендердин өз мамлекетине кайра кайтам дегендерди кайтарууда. Жетекчиликтен чет элдик жарандардан болгон жетекчиликтер уже эч ким жок деп айтсак болот азыркы күндө. Ошондой эле Qumtorдогу иштөө тартибине жараша андагы чет өлкөлүк жумушчулар буга чейин эле кетишкен. Бирок парламент сырттан башкаруу мыйзам долбоорун кабыл алып, сот экология үчүн кенемте төлөтүү боюнча чечим кабыл алгандан кийин Qumtorдогу чет элдик кызматкерлердин массалык чыгып кетүүсү орун алганын кошумчалады. Бул маалыматты тактоо үчүн компанияга байланышып, бирок жооп ала алган жокпуз. Эске сала кетсек, 7-майда Бишкектин Октябрь райондук соту Qumtor Gold компаниясын экологияга тийгизген залакасы үчүн мамлекетке 261 миллиард 719 миллион 674 миң сомду төлөп берүүгө милдеттендирген. Ага чейин жогорку кеңеш бул ишканага сырттан башкаруу киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун дароо 3 окууда тең кабыл алган.